Түштүк Корея Кыргызстандын жарымынчалык болгон бул өлкөдө 52 миллион эл жашайт жана эч кандай кен байлыгы жок болсо да бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн катарында 12 орунду ээлеп турат. Бүгүнкү чыгарылышта Түштүк Корея өлкөсү кантип байыган, бул өлкөдөгү элдердин жашоосу кандай, эмнеге үй бүлө куруудан баш тарткан жаштар Кореяда күндөн күнгө көбөйүүдө деген суроолорго жооп берип, мындан сырткарыда бир нече кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Достор, бизди эң таң калтырган нерсе өз жашоосуна кол салган адамдардын көптүгү боюнча Түштүк Корея өлкөсү дүйнөдө 2-орунду ээлеп турат экен. Эмнеге ушундай өнүккөн өлкөдө жашоо шарты мыкты өлкөдө өзүнө өзү өлтүргөн адамдар көп? Ассаламу алейкум, Кыргыз Топ каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта биз Түштүк Корея өлкөсү тууралуу бир нече кызыктуу жана таң калыштуу фактыларды айтып беребиз. Бул видеого бир мага жакты белгисин коюп, мээнетибизди баалап кетиңиздер. А биз мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга дагы да аракет кыла беребиз. Кеттик анда эмесе. Бул өлкөнүн расмий аталышы Корея Республикасы. Түштүк Корея деп эл оозунда эле айтылат. Расмий аталышы Республика Корея болсо, эмнеге Түштүк Корея деп коюшат? Себеби 2-дүйнөлүк согуштан кийин Корея өлкөсү түндүк жана түштүк болуп экиге бөлүнүп кеткен. 1948-жылы эли жана жери бир болгон Кореяны Америка менен СССР экиге бөлүп алышкан. Түндүгүн СССР өзүнө караса, түштүгү АКШ өлкөсүнө караштуу болгон. Жыйынтыгында эли бир болгон эки өлкө 1950-жылдан 53-жылга чейин жер талашып бири-бири менен согушкан. Эң кызыгы, бүгүнкү күндө да түндүк менен Түштүк Корея бири-бирине душман болуп келишет. Убагында элдери бирдей жашоодо жашаган, бири-бирине тууган болгон, жашоо образдары окшош болгон түндүк жана Түштүк Корея элдери бүгүнкү күндө бири-биринен башка улуттарда эле айырмаланып турушат. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөр катарына кирип, элдери жакырчылыкта жашап келишсе, Түштүк Кореянын элдери жомоктогудай жашоо шартта жашап келишет. Бүгүнкү күндө түндүк менен Түштүк Корея өлкөсүнүн мамилеси кандай? Бул эки өлкөнүн чек арасы дүйнөдөгү эң күчтүү корголгон чек аралардын катарына кирет. Жалпысынан бул чек араны 2 миллионго жакын аскерлер коргоп келишет. Чек араны кесип өткөндөрдүн баарына атып салат. Бул эки өлкөнүн бийлиги бири-бири менен мамиле кылбайт, биргеликте иш да алып барбайт. Башкача айтканда, кайсыл убакта болбосун түндүк жана Түштүк Корея өлкөсүнүн ортосунда кайрадан согуш башталып кетүү коркунучу бар. Ошол себептен Түштүк Корея өлкөсү ар бир бойго жеткен эркекти милдеттүү түрдө армияга бардырат. Ал дүйнө чемпиону болобу, же дүйнөгө таанымал ырчы, же актер болобу, милдеттүү түрдө армияга барып 18 ай кызмат өтөп келет. СССР убагында армияга барбагандарга кыздар да турмушка чыкпай армияга барбадыбы демек бул майып экен деген түшүнүк болгон. Бүгүнкү күндө дал ушул түшүнүк Түштүк Корея өлкөсүндөгү элдерде бар. Өзүнүн келечеги үчүн да Кореяда баардык балдар армияга барышат. Түштүк Кореяда 52 миллион эл жашайт, бирок жер аянты биздин Кыргызстандын жарымынчалык, демек Кореяны эли көп, жери кичине өлкө десек да болот. Корея жарым аралы бир гана өлкө менен чектешип турат, ал Түндүк Корея өлкөсү. Калган айланасыны деңиз каптап турат. Жогоруда айткандай эле Түндүк Корея менен бул өлкөнүн мамилеси жакшы эмес. Чек аралары жабык. Ошол себептен Түштүк Корея өлкөсү эки жол менен гана чет өлкөлөргө чыгат. Биринчиси учак болсо, экинчиси суу аркылуу кемелерде башка өлкөгө өтө алышат. Унаа менен жер бетинен Кореядан башка өлкөлөргө өтүү мүмкүн эмес. Дал ошол себептен дүйнөдө унаа чыгаруу боюнча 6-орунду ээлеген Түштүк Корея өлкөсү бардык чет өлкөлөргө чыгарган унааларны кеме аркылуу гана алып өтөт. Корея кантип байыган? 2-дүйнөлүк согушка чейин Корея өлкөсү Японияга карап турган, 1948-жылы гана эгемендүү мамлекет боло алган. Кореянын байуу үчүн эң биринчи таштаган кадамы бул элдерге жогорку билим берүү болгон. Бүгүнкү күндө Корея элдери акылдуу, билимдүү адамдар катарында дүйнө жүзүндө 2-орунду ээлеп турат. Бардык жаш балдар 1-класска келгенде эле жакшы окуу үчүн бардык күчүнү жумшайт. Ата-энелери жаштыгынан баштап өз балдарына жогорку билим берип, мыкты окуусу үчүн күнү-түнү эс алдырбай окутат.
Dем алыш күндөрү мектеп окуучуларын кошумча сабактарга беришип, болушунча көп нерсени билүүсүнү ата-энеси каалайт. Жыйынтыгында мектепти кызыл диплом менен бүтүрө албай, жогорку окуу жайларга тапшыра албай калган көптөгөн окуучулар өздөрүнүн өмүрүнө кол салышат. Демек, барыңыздар эле бул өлкөдө жакшы окубагандык канчалык уят көрүнүш экендигин түшүндүңүздөр окшойт. Бүгүнкү күндө бул өлкөдө акылдуу адамдардын абдан көптүгүнөн дүйнөгө тараган Hyundai, Daewoo үлгүсүндөгү автоунаалар, ар бирибизде бар Samsung телефондору Кореяны эң бай өлкөлөрдүн катарына кошо алды. Келиңиздер достор, Кореянын жарандарына токтолуп кетели. Эмнеге бул өлкөдө кыздар үй бүлө куруудан баш тартышат? Албетте баары эмес, бирок акыркы күндөрү Кореяда турмуш куруудан, балалуу болуудан баш тарткан кыздар күндөн күнгө көбөйүүдө. Мен өзүмдүн тапкан акчамды өзүмө гана коротом. Турмушка чыгып жашоонун кыйынчылыгын көргөндөн көрө өзүм жалгыз жашаганым туура деген жаштар көбөйүүдө. Жыйынтыгында Корея өлкөсү наристе эң аз төрөлгөн өлкөлөр катарына кирет. Эгерде ушул бойдон кете берген болсо, Кореяда элдин саны 10 миллионго чейин азаюусу мүмкүн. 2020 жылы болуп өткөн Кореядагы сурамжылоого 1025 кыздар жана балдар катышкан. Алардын жашы 20-дан 30га чейин болгон. Бул сурамжылоодо 24% жаштар эч качан үй бүлө курбайм деген жоопту берген. Алардын себеби ар кандай болгон? Достор, сиздер бул тууралуу эмне деп ойлойсуздар? Өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Бүгүнкү күндө акыркы күндөрү Корея өлкөсүндө турмуш куруудан баш тарткан адамдардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Кореялыктар сулуу болушат деген сөз бул туура эмес. Кореялыктар деле биз сыяктуу эле адамдар, бирок бизден айырмасы булар сулуу болуу үчүн баардык нерсеге даяр. Сулуулугу эч нерсе кылып бере албайт. Эң башкысы жүрөгү таза болсун деген сөз бар. Бирок бул сөз Кореяга тиешелүү эмес. Баары биринчи болуп сулуулукка маани беришет. Кореялыктар сулуулугу жасалма болсо да япониялыктарга, кытайлыктарга караганда сулуу болушат дешет. Бирок бул сулуулук үчүн кореялыктар кандай кадамдарга баргандыгын көпчүлүгү биле бербейт. Сулуу болуу үчүн 82% кореялыктар өзүнүн өмүрүндө бир жолу болсо да пластикалык операция жасаткан. Эми элестетиңиз, 10 адамдын ичинен 8и жасалма жол менен, операция жол менен сулуу болгон. Бул албетте көптү таң калтырат. Мектепте окуган кыздарга жакшы окугандыгы үчүн ата-энелери туулган күндөрүнө пластикалык операцияны белек кылышат. Мына достор, кореялыктар сулуу болуу үчүн кандай кадамдарга баргандыгын түшүндүңүздөр. Корея өлкөсүндө орто айлык $3,500, биздин сомго бүгүнкү курс менен которгондо 290 миң, 300 миң сомго жакын акча болот. Албетте мындай көп суммадагы айлыкты ар бирибиз алгыбыз келет. Бирок кореялыктар мындай айлыкты алуу үчүн бир да эс албай иштешет. Бир жылда болгону 6 күн эле отпускага чыгышат. Кореялыктарды эң мээнеткеч эл десек да жаңылышпайбыз. Биздин кыргыз бир туугандарыбыз Түштүк Корея өлкөсүнө иштегени барышып, ишинин ордугуна арыздангандары да бар. Бирок Корея эли үчүн бул жөнөкөй эле көрүнүш. Башкача айтканда, Корея эли бүгүнкү күндө эң мээнеткеч эл десек дагы жаңылышпайбыз. Бул өлкө өнүккөн элдеринин айлыгы жогору, мыкты жашоо шартта жашашат. Бирок эң таң калыштуусу, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Түштүк Корея өлкөсү өз тагдырына кол салган адамдардын көптүгү боюнча экинчи орунду ээлеп турат. 40 жашка чейинки каза болгондордун көпчүлүгү булар өзүнүн тагдырына кол салгандар. Баарында эле элдеринде мыкты жашоо баардык шарт болсо, алар эмнеге өздөрүнүн жашоосуна кол салышат деген суроо пайда болот. Бул өлкөдө ийгиликке жетпей калуу, экзамен тапшыра албай калуу, ар кандай көйгөйлөрдөн кутулуунун жолуну көпчүлүгү өлүм деп түшүнүшөт. Мисалы, 23 майда 2009 жылы өлкөнүн президенти Но Мухен 6 миллион пара алды деп күнөөлөнгөндөн кийин өзүнө өзү өлтүргөн. Мындай өзүнүн жашоосуна кол салган Кореяда белгилүү адамдар абдан эле көп. Футболчулардан баштап актер, супермодельдерге чейин өздөрүнүн жашоосуна кол салышат. Албетте бул белгилүү адамдардан үлгү алган жаштарда арзыбаган эле көйгөй үчүн да ушул кадамдарга көп барышат. Жыйынтыгында Корея өлкөсүндө өзүн өзү өлтүргөн адамдардын саны бир жылда 30 миңге жетет. Достор, бул факт тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сизге жакса, анда бул видеого сөзсүз бир лайк коюп, биздин каналыбызды, биздин мээнетибизди колдоп кетиңиздер. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.